Özbekistan'ın daruzun kütkönleri barбы? Keliptir, hazır gel. Dorini shunday solib beraman. 1 gektarini bekarga solib beraman. Mana nomer taniysizlarmi? O nomerda ya shu fermerlarda tarvuz qayga eksa zo'r bo'laveradi. Ustagamiz 800 kilodan solyapti gektariga. 1 gektarga 800 kilogram darvuz aldık. Darız aldık deydi da. Bu birinci darız eкен. Darvuz кичинекей болуп турат да. Darvuzга 2 жол салып дарыз алат. Демек экинчисинде минимум 800 килограмм салат да. Себеби экинчисинде көчөт чоңоюп калат дагы, көбүрөөк дарыз алганды көтөрөт. Өзбекстандын дарбыздарына гектарына 1,5 тоннадан көп, 1600 килограммдан көп дарыз алынат деген сөз да. Бул эми абадан алынган статистика эмес. Бул ошол өздөрүнүн видеолорунан катайын кыркып койдук, мына чыгардык. Ошолордон улам сүйлөп атабыз, мындай дары көбүрөөк салынып атат. Ден соолуктан этият болуңуздар, ден соолукка кайтегер болбоңуздар деп мындай элдерге айтып коелуп атабыз да. Бир жума 10 күндө мына өзүбүздүн деле кыргызстандык дыйкандардын дарбыздары бышат. Эрте бышкан жерлер баягы Аксы району Кызылжар эле, Кызылжардын дарбызы Шамал Сайдык деп айтып жүрөт го мисалы бизде. Андан кийин Арабан району Төмөйүн баары мисалы ошолор эрте бышат да. Ошолор деле бышат уже. Аларда дарынын көрсөткүчү дарбыздын курамында азыраак. Себеп бизде жер семчилердин баардыгы экспорттон келет. Россиядан, анан Өзбекстандан келет. Ал эми Өзбекстан өздөрүнөн чыгат, дары арзаныраак да жер семчилерчи. Ошонун эсебинен аларда көбүрөөк салганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бизде эми көп салганга дыйкандарда мүмкүнчүлүк деле жок. Финансовый деле мындай чыгым көбөйүп кетет да анда.